жөн эле акпады кадимки. Медианица бактериальный ожог деп. Медианица дегенден салам. Мына ушул каныбызды ичип, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн Ыстыкөл областынын Бозтире жергесине турабыз. Сырал байкенин багына келип, ашкурут багы бар экен. Бул жак жайтмакчы ашкурут деп коет. Ооба, негизинен Алмуруттагы ош тараптан Нашмант деп коюшат. Кыскасы Кыргызстан өзүндө эле 3 аталышы бар ошо. Төрт аталышы бар экен. Негизи биздин тил өтө маанилерге бай тил болот. Ошон үчүн мындай сыймыктана турган нерсе. Азыр Сырал байкенин баласы Азиз бар, Эмир келди. Эмир болсо бул жактын агрономдорунан болот. Кайрага мен чогуу бак тараптарды илдеттерден, зыянкечтерден коргоо боюнча сабак өттүк. Азыр эми Жыргал байкеден негизи бул жакта өзүңүз айткандай канча жыл келген бак дедиңиз? Ушул бакты саламатына көрүүчүлөр бул бакты 1900-2004-жылдан бери ушул бакты элдин үлүштөрүн элдер сатышкандан ал ушул жерде эмгек кылып иштеп келатам. Ушул жерде эмгек аябай оор болду. Биринчиден бул бакты деген баягы элдер 40%, 30% баягы курап баштаганда сатып алып калдым да, ошондой мүмкүнчүлүгүм болуп калды. Ага чейин акчанын жогунан ар кандай ситуацияларга байланыштуу ала алган жокмун. Бирок тилекке каршы баягы карызда кредит деп жүрүп, ушул бакты менчикке сатып алып, 21 жылдан бери эмгектенип келем ушул бактачы, Бузтер айылында. Мен бул жерде эмнени айткым келет? Бул алмакты өстүрүш үчүн билим керек экен, күчтүү агрономдор керек экен. Себеби азыр баягы заманга жараша мурун ар кандай оорулар болчу Союздун учурунда. Бирок алар жеңил болгон да. Азыркы учурда болсо мисалы бактериальный ожог деген келди. Бул да күчтүү оору. Медианица деген келди. Бул да эң зыянкечтин эң күчтүүсү болуп эсептелет экен. Алгаркан менен Леснаянын ортосунда кээ бир ооруларга, курттарга болгон туруктуулугунда айырмачылык бар да. Мисалы сиздер байкап атасыздар, жылдары алгаркалар аябай көп жанагы бактериальный ожог деп болот го, дарактарды көп курап кетпеди. Алгаркалар өзгөчө аябай курап кетчү да. А леснаялар көп чалдыккан жок, азыраак чалдыктı да. Булар көп өлүп кеткен жок. Бирок леснаяны жана жайында шире агып, бир аз мурда көрсөткөн медианица катып атат да. Медианица леснаяны көбүрөөк чагып атат. Анан негизи Талгарканын история мындай өнүгүү чыгарылышы жөнүндө карай турган болсок дагы Талгарская красавица деген сортту чыгарганда ошол именно медианицага, гршой медианицага туруктуу сортту иштеп чыгуунун аракети болгон экен да. Ошонун негизинде чыгарылган сорт болгон үчүн медианицага көп чалдыкпайт да Талгар. А бирок Лесная красавица медианицага көп чалдыгат. Ошон үчүн сиздерде азыр грушаны көп өстүрөсүздөр, бирок бул жерде сиздерде же Талгарка өстүрөйүн десеңиз, бактериальный ожог көбүрөөк чалдыгат. Лесная красавица өстүрөйүн десеңиз, медианица көп чалдыгат да. Ошон үчүн тигини өстүрсөң да, муну өстүрсөң да баары бир проблема. Анан эми биринчи медианица жөнүндө сөз кыла турган болсок, могу медианица. Бул тышкы уйку уктап аткан стадиясы да. Ушул медианица. Эми азыр биз бул жерден издесек бул жерде миллиондоп саналат да. Могу медианица болот. Могу кышкы стадиясы, мынакей ойгонгон учуру секирип кетти. Эми медианицаны түшүндүңүздөр, бул кышында могу дарактын кабыгынан таштайт. Анан жаз келгенден баштап жамырактарга жумуртасын таштайт дедик. Кийинчерээк ал тынчсыз өнүгүп отурат. Ыстыкөлдүн шартында медианица жылына бул жана жумуртасын утуруп таштай берет да, процесс күзгө чейинчи. Примерно бир 5-6 поколение берет да. 5-6 жолу чыгып, 5-6 жолу жумурта таштайт. Ошол процесстин ичинде биз дайыма сезон боюнча буларга каршы чачыратып турушубуз керек болот да. Бир эле чачыратып коюу менен балким толугу менен проблемадан кутулбайбыз да. Бул негизги зыянкеч болгон үчүн буга постоянно мындай регулярно чачып тура турган болсоңуздар аябай жакшы жыйынтык болот. Анан эми чачыратууда эмне чачабыз деген суроо бар. Эң биринчи чачыратуулар мына ушул моментте, мына ушул дал ушул күндөрү баштабыз керек да. Анткени азыр бул дарактар бүчүр ачып элек, бүчүр ойгон элек, бүчүрлөр даяр, бирок бүчүрлөр ачып ойгон элек да. Анан мындай мезгилде биз буларга каршы мен мурда сабактарда ушул май жөнүндө көп айтат элем. Бул майды Ария 80ди дарактардын үстүнө сплошной кадимкидей чачылат. Суга аралаштырып, могу 5 литр эме 250 литр сууга кетет. 250 литр сууга аралаштырып туруп, муну сплошной дарактын үстүнө коюу кылып чачыш керек. Чачкан учурда эмне болот? Азыр биз Ария эмени көрбөдүкпү? Медианица могу жерде турат да. Бул май анын үстүн каттап этип, анан курттар деген бул куртмушталар, медианицалар эме да. Денесинде тешиктер бар да. Куртмушталардын денесинде толтура тешиктер бар. Буларда өткө жок, именно ошол тешик аркылуу аба кирип чыгып турат да. Ошол тешиктерге бул май ичине чейин кирип кетет. Сиңипчи. Денесине кадимкидей денесине май сиңип кирип кетет дагы. Анан булар денесин кургап тынчып коет да. Ошон үчүн мунун эч кандай бул өзүнүн нефтинин негизиндеги
май да. Бул жерде дарактарга чачкандан кийин белгилүү убакыттан кийин бул өзү ажырап жок болуп кетет. Чөйрөгө эч кандай зыяны жок да мунун. Ошон үчүн бул органический эмеде өндүрүштө буга уруксат берилген. Бул майларды органикада колдонсо болот да. Ошон үчүн эч кандай чөйрөгө зыяны жок. Алар мисалы жаңа химиялык каражаттарды колдонгондо алар кичине арыларга да эффект берет го. А мунун арыларга да зыяны жок. Анткени ары азыр уктап атат да, ары жок да. Буларды чачкан мезгилде ары уйкуда болот. Ары чыга элек болот да. Ошон үчүн жок, жалбырак ачкандан кийин чачат. Азыр чачыш керек. Азыр чачыш керек. Анткени жалбыракка чачсаңыз, жалбыракта да тешиктер бар да. Жалбыракты дагы күйгүзүп коет да булчу. Именно бул уйку мезгилдеги дары да булчу. Бул температура кичине ойгонуп баштаганда мына мисалы азыркы момент эң идеальный болуп эсептелет да. Азыр күчүргөчтүк болду. Жок, күчүргөчтүк болду. Жалбырак башка да эмне зыян бул эми алмурут темасында медянитага иштейт да. Бирок мисалы өрүк бар да. Өрүктүн денесинде мондой айнамайда шитовка. Шитовканы укмуш калкалайт да бул. Бул шитовканын дарысы. Алмаларда шитовка болсо шитовканын дарысы да бул. Эми алмурут темасында черепашка деген шитовкага окшойт. черепашка деп коюшат. Жаңағы талгаркага монда кызыл точкалар чыгып атпайбы, көрүп атасыңарбы? Ошолда шитовканы кесип эткен да. Точка Майда бирок башкача шитовка да. Тешип салып ошондон тешигинен агып атат го эмесин баары. Кайсыганан? Жок, бул мындай, бул жаңы межаница дебизби? Узун ийнеси болот да, оозундачы. Ошо ийнесин сайып алат дагы могу жерге. Бул келген соктун баарын сорот да. Анан анын ичинде керектүү витаминдерди өзүнө алып калат, калганын сыртка чыгара берет. Кан агызаткен кишинин канын агызгандай эле все. Аткотун камчылайт го. Артында мондай 3 бурчтук эмеси бар. Ошол жерден мынтип ал ачылып жабылганында укмуш да болчу. Мынтип ачылат, суюктук чыгат, кайра жабып коет. Ойдук ачылат, суюктук чыгат, кайра жабып коет. Ал бириккен сайын жана сплошной монтип шире боло берет да. Анан өтө көбөйүп кеткенде астыңда отурсаң камчыйт да кадимкидей. Эгер бактериялык ожогко чалдыкса эгерде жалбырактар түшпөй калат. Ошол бутактачы, анан ошол бутак өзү капкара болуп кадимкидей билинип калат да. Анан өзгөчө мисалы бактериялык ожог мисалы могу жактан жукту да, могу жерге келгенде кадимкидей изи кайсы жерден токтогондугу көрүнүп калат кадимкидей. Эми бул бакта андай нерсени көрө албадым. Биринчиден бул жерде лесная красавица более туруктуу да. Анан экинчиден бул жерде постоянно профилактика жакшы жасалып турган үчүн бул жерде жок деп айтсак болот да. Анан талгаркаларда көрүнө турган болсо, мына бутак полный капкара болуп кадимкидей уже айырмаланып калат да, алыстан көргөндө элечи. Үстүндө еще жалбырактары түшпөй тура берет постоянно. Караргандан кесип салыш керек экен да. Ал бутактарды кесиш керек. Кесип өзгөчө ошол жерге чейин ылдыйрактан даже кошуп туруп кесип туруп, анан ошол бутактарды талаадан Июль айынан жайларда башталат да карарыч. Ошондо мониторинг кылыш керек аябай. Ошондо баягы башталып келаткандан 20 сантиметр ылдыйраак кылып обрезка кылса деле токтойт негизи. Карабай мондай таштап салса, мониторинг кылбаса басып кетет. Бак полный карар өлүп калат да. Анан бактериялык ожогко эме колдоносуздар, медный купорос колдоносуздар. Андан кийин гүлдөгөн мезгилде бактериялык ожогко гүлдөгөн мезгилде азыр эме бар. Антибиотиктер бар да. Касугамицин деген кармаган же стрептомицин деген кармаган антибиотиктер бар. Касумин деп сатылат, стрептоцин деп сатылат. Ошол антибиотиктерди гүл мезгилде гүлдүн үстүнө прям бактын өзүнө чачасыздар да. Мисалы маселе эме. Сиз тиги советтер учурунда деле бак бар болчу, ал жерде кандай болчу? Мен ушул бакта рабочий болуп иштегем өзүм. 93-жылы армияга келип, анан келсем рабочий иштетип койчу меничи. Анан ушул жак прям сонун жашоолчу да, биякта госрезиденцияны койчу болчу. Ошол жерде рабочий болуп иштедим. Ал убакта мындай вообще жок болгон. Анда кара курт эле болгон, жана листоверка деп коет. Алчанын кара куртун көрчү. Бөлөк мен зыянкеч көргөн эмесмин. Мына чынын айтайын. Мунун пайда болгону ашып келсе бир 7 жыл болду, бир 5 жыл түшүнбөй жүрдүм. Андан мун бул эмне деп жүрдүм элем. Сен билбесең билбейт экенсиң да. Анан түшүнүп келатып мына азыр ушул эмеге жетип атабыз да. Агрономдордон деле муну анча агрономдор өздөрү деле билбейт. Мисалы мен ушул билгеним бул тайырымда эме бере алат экен. Мындай түшүнүп бар экен да, булар баары эмеде билимдери бар да. Анча агрономдор менден сурайт, дарын чачтырат да. Анан результатын сурашат. Эмне болду? Бара дарын эффект болду, жокпу. Андай эмес, бизди деген опыт кылдырбаш керек. Биз уже точно иштешибиз керек да. Через биз менен опыт жасап атышпайбы. Мисалы мен көп фирма менен Бишкектен дары иштедим. Анан кээ бирөө алда кыйындары сураганы. Сурабаганы канча дарысын сатты эле. Анда бөлөгүн чачтап коет да, барсаң ушундай. Анан биринчи Азиздин өзүнүн бул жерде жасаган именно медианица менен күрөшкөн препараттарын аттарын угуп туруп, андан кийин мен жыйынтыктап коеюн, Айсы кандай препараттар колдондук? Эрте жаздан баштап каолин чачылды биринчиси. Андан кийин альфа-цперметрин болду. Действующий вещество болчу. Пастух. Андан кийин розовый бутон болгондо эме чачылды. Mavento Energy. Розовый бутон гүлдөгөнгө чейин. Гүлдөгөндөн кийин, полный гүлү бүткөндөн кийин калипсо чачылды. Калипсодон кийин кайра Maventон бир повторение кылдык. Андан кийинкиси так
Король микс болуш керек эле. Король микс болду, андан кийин Актара болду. Актара. Амплигода чачылды. Бир канча препараттар чирөөдө айдетилди. Мындай бир препаратты негизи бир сезондо бир эле чачкан турат. Кайра чачканда уже болбой калат. Былтыр салыштырмалуу жакшы жыйынтык болду атасың. Анан былтыр биз мына былтыр жазында мына Чолпон Атада жанагы акиматтын эмеси болуш керек эле, зданиясы болуш керек эле. Ошол жерде биз иш чара өткөргөнбүз. Ошол жерде иш чара өткөрүп, анан ушул именно груша бактары жөнүндө да кыскача мен айтып бергем да, кантип күрөшүбүз керек. Анан ошол жерде дагы жакшы мындай жыйынтык болгон. Элдер ошонун негизинде мына азистер былтыр жакшы иштештир. Быйыл дагы биз ошол өзгөртүүлөрдү, керектүү өзгөртүүлөр киргизип, оригинал препараттарды мына азиске айтып атабыз. Мына бизде ошол оригинал препараттардын баарын доступный болот, ошол нерселер менен ишти алып барабыз деп. Анан эң важный нерсе эми күрөшүү. Айттык, бизде груша бактарында эки негизги нерсе бар дедик, объект. Биринчиси бактериальный ожог, экинчиси грушевая медианица. Бактериальный ожогко биринчи жакшы буташ керек дарак. Мына бутоо жүргүзүлүп туруп бакта ошол сыяктуу кылып туруп жакшылап өзгөчө ооруга чалдыккан бутактардын баарын тазалап, сыртка алып чыккандан кийин мед содержащий препараттарды жакшылап чачыш керек. Бул бактериальный ожогту алдын алуучу профилактикалык биринчи иш чара. Андан кийин аппак болуп гүлдөгөн мезгилде бир 10% гүлдөгөндө бир жолу, андан кийин 50% гүлдөгөндө дагы бир жолу. Ал жерде антибиотиктерден стрептомицин, касугамицин деген антибиотиктерди колдонсо болот. Же болбосо жана фосфетил алюмин кармаган препараттарды да чачыратса болот да. Бул бактериальный ожогтун чачысы болду. Ал эми медианица үчүн Азиз буга чейинки айткандай сезон учурунда дары дармектерди чачабыз. Бирок ал дары дармектерди тизмектегенден мурда мен азыр мону берип турсак муну. Негизги иш чарабыз мына бир аз мурда да айттык, ал бул боюнча мына ария майы, ария 80 бул май ошол өзгөчө даракта кыштап аткан курт мускаларга анын ичине эмне кирет? Шитовкалар кирет, тлялар кирет, медианицалар кирет, жана ложно шитовка деп коебуз, мучнистый червецтер кирет. Ошондой эле жанагы паршанын, манилиоздун тышкы споралары, ошол нерселердин баардыгын денесине кирип, аларды кургатып, тумчуктуруп өлтүрө турган органоминералдык май болуп эсептелет. Ария 80 ушул нерсе бул профилактикалык иш чара да. Эң биринчи чачыратылып турган иш чара бул ария 80 менен жасайсыздар. Медианицаны буюрса аябай жакшы эффект көрсөтөт. Профилактикалык иш чара дедик. Бул жалбырак чыкканга чейин колдонулат. Жалбырак өнүп чыккандан кийинки иш чарабыз. Мына жогоруда айткандай бир 3-4 препараттын негизинде, анын ичинде мисалы Moventон айттык, жакшы препарат, Calypson айттык, жакшы препарат. Андан Admiral деген бар, Актара деген бар, Вертимек, Абирон экөө окшош ичи. Бул ушул 4-5 препарат. Мунун баардыгы сезон ичинде агрокомплексте доступный болот. Ошол нерселер менен чередеп айдатып 15 күн сайын кайталап тура турган болсо, буюрса медианицадан таза болот бакчаңыздар. Медианица менен күрөшсө болот. Болгону ал жерде мына Жыргалбайке азиздер, эмирлер сыяктуу тыкандык менен иш алып барыш керек. Өткөрүү ийбеш керек, өзгөчө профилактикалык иш-чараларга басым жасап, убагында караш керек деп айтар элем да. Да, бир эме кошуп өтөйүн. Дары чачылганда бак полный 100% чачырыш керек. Чокусунан ылый жагына чейин вообще калбаш керек. Берки тилия же башка вредительдерге мындай эле чачып койсок, ал деген бактын ичине кирип алып эле системный дары иштей берет, а буга болбойт да, андайчы. Полный 100% чачырыш керек. Ошону да эске алгыла, ошо эң важный фактор. Негизи эле азыр ошо медианица менен бактериальный ожог аябай талкуулап кетти. Бул негизи ошо грушевая медианица именно лесная красавица да. Ушул талгарка деген сорт именно лесная красавицадан защита турупту деп талгарка сорт алганда, бирок бул бактериальный ожог. Азыр жаңы мисалы киргизский зимний деген сорт чыгып атат. Ал лесная красавицага да бактерия эме медианицага да бактериальный ожогко да турупту берет экен да. Анан мисалы могу талгарканыкы дагы ошол бактериальный ожог болуп атат. Буга да ошол агроном Тайырбайке менен кеңешип протокол защитаны биз да жазып алып атабыз мактан. Эми боюнчачы, медианица боюнча бул эмеде кумурскада дарылаганда бир эле сен эмес, коңшуларыңга жалпы дарылаш керек экен. Негизи бул проблеманы чечүү. Жыргалбайке кандай дейсиз? Бул медианицагачы негизи аябай күрөш оор экен да. Муну айтылат экен. Эң күчтүүсү вредитель медианица экен да. Себеби деген кишинин оорусунун эң күчтүүсү коронавирус болот да. Азыр белгисиз аягына чыга элек да. Медианица мына бактын эң күчтүү зыянкечи медианица экен. Муну дарылоо үчүн балам да айтып кетти. 100% дарылаш керек экен. Бир жеринде суу эме кургак жер калбаш керек экен. Экинчиси дары да туура болуш керек экен. Баягы себеби бул айтып атканымдай да баягы эки жактын мындай встреча болуш керек экен да. Мисалы зыянкечке туура дары чачылыш керек да. Ошол экини айтам.
негизи бул медиация менен күрөш оор. Азыр да мына 100% арылап ийдик деп айтпайм, бирок результат мына быйылкы алган түшүм Кудайга шүгүр эң высокий уровеньди мына быйыл алып отурам. Мына кошунам турат, ишенбесең сурасаңыз болот. Күздө бир көргөндө эме менен ыраазы болмосоңар да. Мындай эмгек, бирок бул жерден тынымсыз эмгек керек экен. Эме жактары кандай жүрүп экен бул түшүмдү алып туруп сатасыздар да. Сатасыздар Жок, биздики азыр мондай мүмкүнчүлүк болуп атат да. Даже ушул дагы кредит алсам деген ниетим бар эле. Чоң холодильник салайын дегем. Мисалы меники эмне болуп атат? Азыр мен бул тартылып атат, Бул жерде мындай болуп атат да. Бул мисалы мен мону алам да күздө бир 45 сом ушундай эле сата алам да. 45 сом сатам. Бирок эмгектин баары мен жасайм. Муну дары мына балам айтты 6-7 жолу дарыладык деди. Бүт эмгек да yüzгөнүнчө yüzүш үчүн эмне деген күч салынат. Мен бул жерде уражай yüзгөндө 500 миң сомго чейин 700 миң сомго чейин салам. Бай кишини рабочий нанимать этем да. Аларга акча төлөйт. Анан аларга кетет. Анан эмгебиз кичине баягы эме болбой атат да, баягы кичине аягына чыга албай атабыз. Азыр биздики моундай жашоо быйылкы түшүм менен эгерде дагы бир холодильник салынса, мисалы мен ушул эке грушаны алып туруп 45 сомдон сатпайт элем. Ушуну холодильник ушул жерден чечилип салынып калса, мен бул эрекин 80 сомдон сатмакмын. Элестет, эмне деген эме? Бул колумда турган нерсе. Бирок ошону кыла албай атам. Себеби кылайын десем, финансы жагынан позволить этпейт. Мисалы ушундай холодильниктин жерлерин чечип берсе, алмактын ичинде, байым бул алмактын ичине холодильник салыныш керек. Мисалы мен 40 сомдон 80 сомдон сатканда эмне деген бийиктикке жетишебиз деп ойлойм да. Ушундай маселелер чечилип берсе жакшы болмок да. Бүт эле бул дыйкандын эмеси болуш керек. Кыргыз элинде өскөн элдечи ушундай эле вопрос. Ал бул деген эмгек оңой эмес. Анан дагы көп алдыда мындай күтүлбөгөн нерсе мөндүрүү бар дегенде чыгса күзгө тийип колуңа акча тийгиче жаныңды жейсиң. Акча тийгенде сонун жыргап рахаттанып каласың. Баяттагы иш кылдым депчи. Ушундай күндөрүбүз көп болсун. Бизге окшогон дыйкандар көп болсо керек. Баарыңарга салам. Мага окшош дыйкандар кыйналып жүрсөңөр, ушундай вопростор болсо чечилип калса жакшы болот эле да. Ошо 40 сомдон 80 сом канча убакта Жок, бир ай. бир ай бүт эмгек 40 сом, мына мен үзөм, бүт жумушту 100% мен жасайм. Анан мен деген ошол күз келгенде бул грушаны 20 күн эле кармай алабыз. 20 күндөн өтүп кетсе агып кетет. Анан тобо да холодильниктер бар, кишилер бар. Коммерсанттарга да рахмат айтышыбыз керек. Алар да ушул товарды алып бизден чиритпей алып сатып атышат. Бул чоң жетишкендик. Бирок эгерде мага өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм болсо, мен өзүм холодильник салып алсам, ушул жерден 80 сомдон саткантам. Мисалычы, бул деген аябай бийиктик болмок да. Бул дыйкан, бул алма баккандар өзүнчө эле эмеге бийиктикке чыгабыз да. Былтыр мурдагы жылы 0,6% менен ушул бакты өстүрөм, өркүндөтөм деп дары чачкыч алгам. Ловол трактор алгам. Анан ошондойн ушул бактын деңгээлин көтөрдүм. Бул да мамлекеттин бизге болгон жардамы да. Себеби деген буга чейин эски тракторлор бузулуп калат, чача албайбыз. Бул акыркы үлгүдөгү техникалар экен да. Көрсөңүз турмуштан калып калыптыр. 50 жыл арткачы биз ойгонсок 50 жыл кетип калыптыр делдирчи Европа. Азыр мына Европадан келген дары чачкычтарыбыз бар. Чассаң бүт шарты менен ушундай деңгээлде болуп атабыз. Андан кийин быйыл асыл тукум баккыла деп атасыңар. Мисалычы асыл тукум деп 4 миллионго жакынго 3 миллион сомго асыл тукум ангус малын алып келдим кредитке. Быйыл эле ошону эме кылдык да. Аны да багып көрөлү. Бир балам ошол Россияга кетем, Россияга кетем, Россияга кетпе. Мына айылда жумуш кыласың дедим. Эмне жумуш кылам? Биздин кашарыбыз бар болчу, атабызга таандык. Бирок атабыз өтүп кеткенден кийин кашарыбыз каралбай 5 жылдан ашык туруп калды да. Анан балам быйыл окуусун бүтүп келди Бишкектенчи. Анан бүтүп келип Россияга кетем. Сен кетти эле үйдөн айылдан эле окуп кылачы деп уговорить этип анан Кудай жалап ошо кредитке барсам мал бар экен. Анан ошону да алдым да баягы. Эне айылда жүрүп киши мал баксын деп буюрса мына 5 төлдөттүк. Кичине эми жаңы эле баштап атабыз да эми. Эми декабрда алып келдик. Эми ийгиликтер болот да. Мына асыл тукумду өнүктүрөлү. Барып ушул ойлойм бир чоң чарба мындай асыл тукум багытында барыш керек экен. Биз малды эле санын эметип багып өрттүбүз буга чейин делечи. Бирок ушул жолго да өтүшүбүз керек экен да. Мына Ирина Кечтен алып келгем. Азыр мына 5 тууду. Буюрса үзүрүбүз болот го деген эме үмүтүм бар да. Келечекте бир чарба кылып кандай мал багытында өнүк бир эле тарап эмес. Дагы эгерде мүмкүнчүлүк болсо ар кайсысын иш алып баралы деген ниетибиз бар. Жолдо бир техниканы жаңылатырсыз, эмелер жаңылатырсыз, көчөттөрдү негизи жаңылоо планды барбы? Булар качан 80 Бул деген мен өзүм баягы ушул жерде эмесин деле айтып өтөм. Мен деле ушул бир көчөдө кетип баратсам бир карыган киши чакырат да, балам токто депчи. Мен ошол кишиге токтоп калдым. Саламдаштым, ата сиз мени тааныбай эле токтотуп атасың го десем. Атаң азыр таанып токтотуп атам, отургуз койду да. Анан сүйлөшүп туруп калдык. Ата ден соолугуңуз жакшыбы, кандай жүрөсү аркы берип десем, балам отур. Ушул бакты өстүргөн кишини айтып берейин. Темирбек Сооронбаев өстүрүптүр да. Агроном экен. Ошол киши алып, балам сен ушул бакты элден сатып алып атырсың. Ошол жерди балам жакшылап бак.
ушуну биз өстүргөнбүз, биздин эмгек болчу 62-жылы тиккенбизде. Анан бирок тилекке каршы өкмөт учурунда собственнбак болгон. Гүлдөп өскөн. Мен биякта андан кийин бул биз сатып алганга чейин госрезиденцияны кочу. Мен ошол жакта өзүм жумушчу болуп иштечим. Ушул жерде кароолчу, сукатчы ушундай жумуштарда иштегем өзүм. Анан баягы мезгил өтөт экен да, мунун баары өттү, баягы эме болупчу. Анан ошол кишинин айтканын айтам. Балам, ушул убакта жакшыбак, мен тиккен бул лесная красавица. 1962-жылы тигилген деп. Эгерде грушаны жакшы сугарып бакса, 150 жыл, 200 жыл жасайт. Себеби мен муну деген кайдан айттым десең, бул Комсомол деген айылда Шала кыз деген киши го дедим. Ошонун алмагы бар, момундай кармасың. Ошолор 120 шунча жыл болгондо азыр уже 150 жыл болуп кетти болуш керек. Мен бала кезимде барган. Мунун өмүрү жакшы багып, туура сугарылса бул жашайт. Мунун дагы бешиги далай жыл термелет. Только багуу караш керек. Мисалы мен груша эле деп орун негизичи. Грушанын деген эң күчтүү касиети бар. Азыр биздин эң кыйын товар ушу грушадан сатылат. Лесная красавица, талгарка, алмабыз тилекке каршы жакшы баа болбойт да. Себеби деген азыр интенсивный деп коет экен. Азыр заман бөлөк экен. Только ошо өтүшүбүз керек экен. Бул бакты мен колумдан келиши ушул боюнча бак кармап, бак боюнча эле алып калайын деген ниетим бар да. Муну деле жулбайм. Мунун эмне деген эмгек өткөн аталардан. Ошолордун эмгеги калат. Колдон келиши ушу оңдоп эле багып эле дагы өстүрүп жүрө берейин деп неберелери болуп арылапчы. Бөлөгөмдө муга эмне жетпейт. Бул аталарыбыз тиккен бирөөбүз үзүшүбүз керек да, муну түшүнүнчү. Ошол. Могу убакта 2 жыл эми обработка кылбай таштап салса болду да, жок. Ушундай экен. Бирок эми бул жерде чоң уже бул чоң бак да болчу. Анан бул жерде негизи лесная красавица өзү дарагы дагы күчтүү дарак болот да. Бирок кичине стрессовый ситуацияга туруштугу төмөн болуп калат. Анан экинчиден лесная красавица бул мындай алмуруттардын ичинен мөмөсү аябай укмуш мөмө да болчу. Даамы эми ушундук эле укмуш да. Эми талгарканын да өзүнө тиешелүү касиети бар, бирок лесная красавицаны жесең ал көп убакытка чейин эсиңде калат да. Ал алмуручу. Ошон үчүн пока что сиз мен деле кошулам, пока что бул жерде бул бак кармаш керек. Анан бутоосун жакшы карап, анан кичине сугатын жакшыртып, дары дармегин берип, чачып турсаңыздар, бул сизди жакшы дагы көп жылга чейин сизге өрмөк болот да. Жакшы базарыңызга андан ары неберелериңизге өтө турган бактар. Ошондой тилегибиз бар, себеби эмгек кылыш керек экен. Эмгек деген ойлоп атам, бул өскөн баг өстү да, карачы. Муну только түшүнүшүш керек да. Бул эми ошондон болуп атпайбы? Жанагы кайрылганымда ошо болчу да. Бул карап сугарыш керек экен. Эмгек бул жерде 100 гектар алмак бар, ошондон 10 гектарга жетпегени калды. Бүт куурап калды, ишенесиңерби? Же бул элдин халатын отношениясы, же кандай болду билбейм, же менчиктер карабай койду, шыгса куурады да, жалгыз эми биз деле аракет кылдык. Сүрөткө бир тартып көргөзгүлөчү бактын состояниясын азыркы турган. Себеби бул мен азыр айтам, ушул бакты мондай бактар саналуу эле Кыргызстанда калса, Союздун бактары деп айтсам жаңылбайм. Союздан калган бактар буларчы. Мен жаңылбайм. Бир айлантып көргөзүп коюңузчу, просто бактын өсүп турган мындай турган состояниясын көргөзөйүн. Эмеси түшүндүрүк нормасы канча азыр? Гектар эсептелеби жана түйүн эсептелеби? Мунуку эми биз канча десем 50 тонна ушундай эмитет болуш керек. Мындай берсе түшүм жакшы берет. Жакшысынан 50. Жок, мындай чыгыс эми полный ачып ийбейм, баягы себеби деген ар кандай көз болот, эме болот да. Түшүм мына быйылкы жылдай түшүм алган эмесмин, чынын айтайын. Ошол эле эле айтайын, себеби эмени сакташыбыз керек экен да. Коммерческий эме деген себеби адамдын эмеси суугу болот, эме болбойт. Эмесин адам бул акча таап алып, мынча акчасы кайда, эмне кылып атат? Жок. Эмгегимди айтып атам да, просто алардын баарын полный бетме-бет айтпайм, бирок эмгек чоң, быйылкы түшүм мына эң жогорку түшүм. Күздө көрсөңөр болмокту, күздө көрсөңөр анан нага айтмаксың. Быйыл деле ошондой эмеге түшүмгө жетиштиң го. Буйрса. Ошо рекордтук түшүмгө эмне менен жеттиңиз? Эми климаттык шарт ошондой өлкө түздүгү же сиздердин кылган иш чараңыздар болду. Бул биринчиден эң биринчи Кудайдан. Сиз айттыңыз, баары Кудайдын колундабыз да. Ошол Алладан болуш керек. Анан эмгектен талыкпаган. Анан бул мээнеттен тынымсыз. Анан бул агрономдордун да жардамы. Мына Тайыр турат. Булар баягы туура направление беришти да бизгечи. Болбосо биз баягы белгисиз маршрутта эле жүрдүк да. Кыргызча дарылап, бинтип коюп, мынтип коюп жүрдүк. Андан результат ала албайбыз. Ошон үчүн айттым, бул жерде аз чогулуштуу болуп калбады, чогулушпай. Бир туура жолубуз бар да. Билген кишини ээрчиш керек экен да. Жөн эле кете бербей баарын ээрчепчи. Мен ошону айтат элем да кыргыз элине. Агрономдор көргөзсүн, биз сугарып, багып, дары чачышыбыз керек. Химияны агрономдор бериш керек. Алардын иши. Биз опыт бизден жасалбаш керек да. Так все, ошонун результаты ошондой эле ийгиликтер ошого байланыштуу болот да. Агрокомплекстагы негизи жумушун баштап атканда 2-жылык
кандай болсо дагы сөз илимди ыркташ керек деп айналганбыз. Илим болбосо биз чоң дүйнөлүк стандарттагы түшүндүүлүккө чыгыштарга жетпейт деп ошон үчүн биз дагы агрономдорду тартканда эң сапаттуу эң билимдүү агрономдорду тартканбыз. Анан ошол билимди дыйкандарга дагы акысыз түрдө берүүбүз үчүн иштеп атабыз. Илим болсо ийгилик болот экен. Рахмат. Коштоп жүргүлөр ар дайым жакшылыктары да ушундайлар Могу жерде кездешип жүрөт. медианицаны мына жакын кыза көрсөңүздөр мына көрсөтөм. Булар кетти. Мынакей. Медианица дегенден салам. Мына ушул каныбызды ичип, жана сазайбыздар 5 жыл, 6 жыл эстиодорду ким экен десек, ушул жараткан экен. Бул да өзүнүн күчү болсо керек, Кудай берген касип. Ошо согун ичип туруп анан кийин ошол мөмөгө эмеден жетпей калат азыктар, Мына карачы. Анан мөмө майдалоо жалбырактар бат эле түшүп калат. Мына ушул мына медианицанын дал ушул дарысы мына Ария 80 ушул моментте чачылыш керек. Карап эрте жазда чачылат. Бул болсо нол медианицанын денесин кадимкидей тунчуктуруп, анын үстүнө каптап калат дагы булар өлүмгө учурашат.